Кутман кеч, саламатсыздарбы? Бир аз техникалык себептер менен жанадан бери бул жака кире албай жаттым. Кутман кеч, саламатсыздарбы? Телеграм, Инстаграм сиздерди көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Келиңиздер, Телеграмды эфирден сактап коеюн. Так, бүгүн бизде 3-чү күнү. Мен бүгүн аябай аракет кылып Инстаграмга сиздерди түз эфирге чакыруу максатында башка телефондон кирейин деп аябай аракет кылсам дагы, бирок болгон жок. Балким бүгүн дагы түз эфирден иштей албашыбыз мүмкүн сиздер менен да. Эгерде түз эфирде иштөөнү кааласаңыздар, анда Телеграм баракчама катталып, Телеграм баракчамдан чыксаңыздар болот. Келиңиздер, мен сиздер менен биринчи байланышты текшерип алайын. Мен кандай угулуп жатам, келиңиздер. Эгерде жакшы угулуп жаткан болсом, анда плюс белгилерин коюп кетсеңиздер. Мен кандай угулуп жатам, байланышты текшерип алалы. Келиңиздер, Телеграм сиздер дагы айтып кетсеңиздер, мен кандай угулуп жатам. Жакшы угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюп кетиңиздер. Сонун дейт, сонун да. Эң сонун, келиңиздер, анда кийим 3 күндөн бери, мына бүгүн бизде 3-чү күн, 3 күндөн бери биз сиздер менен разбор жасаганды үйрөнүп жатабыз да. Разбор бул болгону билим экенин түшүнүп атасыздар. Кээ биркилер ойлошу мүмкүн, разбор деген бул бир башкача эле бир нерсе, бул мындайча айтканда бир өзүнчө бир адамдын жаратканынан берилген бир өзгөчөлүгү деп ойлошу мүмкүн. Жок, бул разбор бардык эле адамдар жасай турган билим. Жана ушул эле билимдин жардамы менен биз жашообузда эң сонун нерселерди жаратсак болот. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бизде 3 күндөн бери разбор жасаганды үйрөнүп жатабыз. Жана разбор биздин жашообузга кандай таасирлерин тийгизгенин дагы биле алдык да. Ким 3 күндөн бери эфирде мени менен чогуу комментарийге 3 цифрасын жазып кетиңиздер. Эгерде биринчи жолу катышып жаткан болсоңуздар, анда бүгүн биринчи жолу кирип жаткан болсоңуздар, анда 1 цифрасын калтырып кетсеңиздер болот. Комментарийге келиңиздер, биринчи байланыштарды текшерип алалы. Келиңиздер, 2 дейт. Хорошо. Бүгүн 2-чи күн кирип атыптыр. Айымдар 3. Марина Жанышевна. Биринчи жолу киргендер дагы бар экен бизде. 3. Комментарийге калтырыңыздар, Хорошо. Да. Түшүндүм. Рахмат. Келиңиздер, анда биз бул жактагы бизге берилген түшүнүктүү болуш үчүн сиздерге презентация менен дагы уланталы, Бул 3 күндүк киреше, 3 күндүк түз эфирде биз сиздер менен биринчи күнү эле айтылган 3 күндүк акысыз мини курста талдоо чебери болуп кирешеге чык деп, кийим канча разборлорду жасай алды жана кийим кандай ийгиликтерди жарата алды. Комментарийде дагы бөлүшсөңүздөр болот. Комментарийде кийим кандай разборлорду жасай алды, келиңиздер бөлүшүңүздөр. Разбор деген эмнени түшүнө алдыңыздар. 3 күндөн бери да психологияда кантип акча табууну биле алдыңыздар, кантип разбор жасаганды биле алдыңыздар. Жана эгерде жасаган болсоңуздар, тапшырманы аткарган болсоңуздар, анда албетте алгачкы кардарларыңыздарды алып системаны кантип акча табуу системасын түшүнө алдыңыздар. Комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Кандай практикаларды ишке ашыра алдыңыздар. Так.
Келиңиздер, анда биз дароо практикага өтөбүз. Мен өзүм диагностика жасап, өзүм менен иштедим дейт да азаматсыздар. Жана башкаларга 200 сомдон, 500 сомдон разбор жасагыла деп айтканбыз. Кийин разбор жасай алышты. Мен апамды жакшы көрбөйт экенмин, ошону түшүндүм дейт. Биз жөн гана ошентип ойлойбуз, бирок чындап келгенде жүрөгүбүздөн апаларыбызды жакшы көрөбүз. Келиңиздер, анда бүгүн биз сиздер менен түз эфирге ушунчалык чакыргым келип жатат, бирок тилекке каршы Инстаграмдагы өзүнүн характерин көрсөтүшү мүмкүн. Себеби дегенде Инстаграм негедир болбой жатат да. Келиңиздер, анда мен сиздердин бүгүн биз биринчи күнү акчага разбор жасаганбыз, кечээ мамилеге разбор жасадык. Ал эми бүгүн биз давайте сүйүктүү жумушубуздан өсүү да бизнесибизди чоңойтуу, кеңейтүү боюнча разборлорду жасайлы. Макулсуздарбы? Мисалы, биз көп учурларда жумушубуздан канчалык иштесек деле жумушубуз алдыга жылбайт. Канчалык аракет кылсак деле бизнесибиз алдыга жылбайт. Мен сиздерге бүгүн өзүңүздөр билгендей эле мен бизнес наставникмин дагы. Бизнес ишкерлер менен иштеп, жөнөкөй мисалы канча жылдан бери бизнеси болбой жатып, именно ушул сабактарды алгандан кийин бизнестери чоңоюп, мен өзүмө жасап көп блогторду таптым дейт азаматсыздар да. Көптөгөн бизнестерин алдыга өнүктүргөн, өстүргөн айымдар дагы бизде абдан көп. Ошон үчүн бүгүн мен сиздерге жөн гана бул тапшырмалар жөн гана берилген эмес. Бул тапшырмалардын жардамы менен сиздер бүгүн талдоо чеберине жолдомо алмаксыздар. Ким канча суммага чыкты, ким менеджер менен байланышты. Ушул эфирдин бүгүн биз саат 10:30га чейин мен сиздер менен чогуу болом. 10:30га чейин өзүңүздөрдүн отчетторуңуздарды, мисалы сиздерге клиенттериңиздер акча жөнөттү банктан да, же квитанция жөнөттү, же наличка берди, анда именно ошол наличкаларыңыздардын сүрөттөрүн тартып, менеджерлерге ким менен байланышып жаткан болсоңуздар ошол жака жөнөтүп, сөзсүз түрдө талдоо чебери курсуна жолдомо утуп алыңыздар. Так, давайте анда азыр биз сиздер менен бизнеске разбор жасоо боюнча кеттик, Хорошо. Давайте бизнеске азыр биз сиздер менен разбор жасайбыз. Кимдин бизнес боюнча кандай запростор бар, комментарийде бөлүшүңүздөр. Бизнес деселе биз дароо эле миллиондорду ойлойбуз. Бизнес дароо эле миллиондордон жаралбайт. Бизнес биринчи кезекте сиздердин оюңуздар эмнеден башталат? Бизнес эмнеден башталат? Менин биринчи билимим экономист. Бизнес боюнча кандай запросторуңуздар бар жана бизнес эмнеден башталат? Сиздердин оюңуздарды билгим келет, комментарийди жазсаңыздар болот. Ал эми Телеграмдагы айымдар бизнес же ийгиликтүү болуу да, мисалы карьераңыздан ийгиликтүү болосуз. Эмнеден башталат бизнес? Ийгиликтүү бизнес же ийгиликтүү карьера же эң биз жакшы көргөн ийгиликтүү жумуш. Мен бошмун, жумушум жок дейт дагы. Вот именно ошол сиз жумушуңуз жок отурганда сиздин ийгиликтүү жумуш тапканыңыз эмнеден башталышы мүмкүн? Мен өзүм менен өзүм иштешип блогторумду таптым дейт сонун азаматсыздар. Ийгиликтүү бизнес, ийгиликтүү карьера, ийгиликтүү жумушту табуу эмнеден башталат? Товарды сатуудан, рекламадан. Товарды сатуудан, рекламадан бул сиздер көбүрөөк маркетинг жөнүндө айтып атасыздар. Ал эми биз бул жактан психология менен болушунча өзүбүздүн психикабыз менен жөнүндө иштеп жатабыз да. Мамиледен мен да жумуш таппай жүрөм. Өзүн табуудан идея эмеспи? Вот, азаматсыз эң сонун. Ийгиликтүү бизнес, ийгиликтүү
карьера бул биздин ой жүгүртүүбүздөн жана идеяларыбыздан башталат. Эгерде биз только физически эле күн түн дебей жанталашып эле иштей берсек, бирок бул жактан ички дүйнөбүздө баардык нерсебиз өлүп калган болсо, мындайча айтканда самооценкабыз жок болсо, өзүбүздү баалабасак, менин колумдан келбейт десек, ишенбесек, анда биз бизнесибизди аркага тартабыз. Ошон үчүн ийгиликтүү бизнес биринчи эле кезекте биздин бизнес жөнүндө ой жүгүртүүбүздөн, биздин подсознаниядағы түрдүү коркуулардан. Мисалы, бардык эле адамдар эмне үчүн бизнесмен болуп кете албайт? Анткени алар коркуулары менен жашашат. Мен эгерде бизнес баштасам, мен банкрот болуп калам. Эгерде мен бизнес баштасам, колумдан келбейт. Мен андай акчаларга иштей албайм. Мен чоң акчалардан иштей албайм деген ишенбестиктери именно бизнестин жүрүүсүнө чоң тоскоолдуктарды жаратат. Ошондуктан айымдар жана мырзалар, биз азыр сиздер менен бизнес разбор жасайбыз. Макулсуздарбы? Мамиле жана ниет койгонубуздан башталат дейт. Менде коркуу сезимдери аябай күчтүү. Мен үйдө отурган айымын, эмнеден баштаарымды билбейм. Үйдө отурсаңыз дагы, сиз мисалы үйдө отуруп эле, мен да кайсы бир учурда үйдө отурган эле 3 баланын энеси болгондон эле, бирок ойлонгонмун да, мен оюм менен эле жакшы ойлорду ойлонуп жатып бизнес ачканмын. Кеп, мисалы, мен азыр колумдан эч нерсе келбей калды, болду, ушу менен бүттү эмес, биздин аракетибизден, биздин ой жүгүртүүбүздөн, жакшы ойлорду ойлогондон башталат. Мен сиздерге жаткан жүзүп ооба именно ошол ойлорубузду кантип терең кирип таапканды үйрөтөм. Бизнесим бар, алдыга кете албай жатам да. Эмнеге кете албай жатасыз? Анткени сиз постоянно өзүңүздү баалабайсыз, өзүңүзгө ишенбейсиз, дайыма бизнестин болбогону жөнүндө ойлоно бересиз. Мен мамлекеттик жумушта иштейм, азаматсыз, именно ошол мамлекеттик жумушта иштеп кандай карьераңызды көтөргүңүз келет, кантип алдыга жылгыңыз келет. Келиңиздер, азыр мындай кылабыз. Сиздер менен баарыбыз тең бара калабыз. 3 күндүк сабакта тең мен сиздерге кагаз, ручка, тетрадыңыздар жаныңыздарда болсун дегеним. Туурабы? Азыр келиңиздер, баарыңыздар тең бара каласыздар. Баракты 2-ге бөлөсүздөр. Биз сиздер менен именно бизнестерге диагностика, разбор жасаганды үйрөнөбүз. Туурабы? Мен үйдөмүн, бизнес ачкым келет. Азаматсыз да. Ушул 2 баракты алабыз. Эми ушул 2 баракка биз азыр диагностика кылабыз. Биринчи баракка жазыңыздар. Биринчи баракка. Даярсыздарбы, жазып атасыздарбы? Биринчи баракка азыркы иштеп жаткан жумушуңуздарды жазыңыздар. Мисалы, биздин азыркы иштеп жаткан, мисалы, мамлекеттик жумушта иштесеңиз, эмне деп жазасыз? Мисалы, сиз азыр мамлекетте ким болуп иштейсиз? Ошол жумушуңуздун атын жазасыз. Ал эми бизнестеги адамдар бизнесиңиздин атын жазсаңыз болот. Мисалы, азыркы учурда сиздин бизнесиңиз швейный цех мынча адамга. Мисалы да, мен мисал кылып айта берейин. Мисалы, швейный цех 20 адам менен иштейм, или там 5 адам менен иштейм, же да канча да. Жазыңыздар. Биринчи баракка азыркы ушул учурду жазасыздар. Ушул учурда сиздин жумушуңуз ким? Мисалы, мен эмне деп жазам? Мен талдоо чебери, психолог деп жазам. Биринчи баракка. Жазыңыздар. Ушул учурду жазабыз. Ушул учурдагы биздин жасап жаткан жумушубуздун атын жазсак болот. Ким болуп иштейсиздер? Ошону жазыңыздар. Бул биздин предназначение, сүйүктүү жумушубузду, ийгиликтүү бизнесибизди табуу. Содадагылар именно сода эмне сатасыз? Мисалы, Дордойдо иштесеңиз, Дордойдо иштейм деп жазсаңыз болот да. Азыркы учурда мен азыркы учурда Дордойдо сода кылам деп жазыңыз. Давайте, сурооңуздар болсо бере берсеңиздер болот. Именно ушул бизнес разбор деген талдоо чеберинде үйдө отургандар үйдө отурам деп жазыңыз. Бизнес разбор деген дагы өзүнчө разборлор бар.
алар өзүнчө берилет. Ал жакта мен торт жасайм деп жазыңыз да. Именно ошол бизнес разборлордун жардамы менен абдан көп ийгиликтерди жараткан айымдар абдан көп. Бизде эч нерсе жумуш кылбасак, бала менен отурсак да жазыңыз, мен үйдө турам, бала карайм деп эле жазыңыз. Ушул азыркы учурдагы абалыңыздарды жазасыздар. Азыркы точкабызды жаздык, Эми экинчи баракты алабыз. Экинчи барак бош. Бул жакта эчтеке жазыла элек. Ал эми бул жакка биздин каалаган бизнесибизди жазабыз. Сиздер эмне, мисалы үйдө турасыздар, биринчи баракта үйдө турганыңыздарды жаздыңыздар. Ал эми экинчи баракта сиздер мындай бизнес кылгым келет же мындай жумушта иштегим келет да, мен кийим алып саткым келет да. Анда экинчи баракка именно ошол эмне каалап жатасыздар жана ал жактан кандай акча тапкыңыздар келет, кандай ийгиликтерди жараткыңыздар келет. Экинчи баракка өзүңүздөрдүн каалап жаткан жумушуңуздарды, акчаңыздарды, именно ошол жумуштан таба турган акчаны кошуп бул жакка жазасыздар. Давайте кеттик экинчи баракка. Экинчи деп цифра деп эч нерсе жазбай туруңуздар. Болгону бир эле бетине өзүңүздөрдүн каалаган, сүйгөн, жасай турган нерселериңиздерди жазыңыздар, Түшүнүктүү да? Биринчи баракка биздин азыркы учурубузду жазабыз. Ал эми экинчи баракка биздин каалаган кесибибизди, жумушубузду жазабыз. Жазыңыздар. Эми бул барактарды бүктөңүздөр. Жазгандан кийин бүктөйбүз. Мен магазин иштетем да. Экинчи баракка сиздердин кыялыңыздардагы, жумушуңуздардагы кыялыңыздарды жазасыздар. Мисалы сиздер Дордойдо кийим сатасыздар да, бирок мисалы розница саткан болсоңуз, сиз Дордойдо оптом сода кылгыңыз келет. Мисалы да, анда экинчи баракка Дордойдо оптом сода кылам деп жазасыздар. Ал эми биринчи точка аны жазабыз. Эми терең дем алып, демиңиздерди чыгарыңыздар. Эки баракты аралаштырабыз. Билбей калышыбыз керек. Биз кайсы баракта эмне деп жазылганын биз билбей калабыз азыр. Мен уже билбей калдым. Эми сезебиз. Биринчи бир баракты алабыз дагы. Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн ичинде эмне жазылганын билбейбиз биз. Эми ушул баракка жазып алабыз. Биринчи деп. Ичинде эмне жазылганын мен билбейм. Жазам азыр. Биринчи. Ал эми экинчи баракка экинчи деп жазам. Даже аңдыбаңыздар, Себеби дегенде аңдысак биз өзүбүздү алдаган болобуз. Эми биринчи баракты алабыз. Бул диагностика жасап жатабыз азыр биз сиздер менен. Ниет кылабыз да. Мен каалаган бизнесимди же жумушумду өнүктүрүү үчүн мен именно ошол алдыга кеткенге тоскоол болуп жаткан блокторумду таап, аны трансформация кылууга ниет кылам дейсиздер. Дагы биринчи баракты колубузга алабыз. Бул биринчи барак. Сезебиз. Ичинде эмне деп жазылганын билбейм мен. Балким сиздер айтышыңыздар мүмкүн. Мен азыркы учурда мамлекеттик жумушта иштейм, бирок мен ал мамлекеттик жумуштан чыгып, башка жумушка киргим келет деп жатышыңыздар мүмкүн да. И ошону дагы мен мамлекетте эле иштей беришим керекпи же башка жумушка киришим керекпи деп дагы диагностика кылып алсаңыздар болот.
сезебиз. Сезимдерибизге көңүл бурабыз. Сезимдериңиздерди комментарийде бөлүшсөңүздөр болот. Эч нерсе сезбей жатам десеңиздер, эч нерсе сезбей жатам деп эле эч кандай сезим жок деп жазыңыздар, Эми экинчи фигураны карайбыз. Экинчи баракты алабыз. Экинчи барак. Эми ушул баракты сезиңиздер. Биз азыр диагностика кылып жатабыз. Биринчи баракты алдык. Ал жактагы сезимдерди бул жакка жазып алабыз дагы. Эми экинчи баракты колуңуздарга алыңыздар дагы. Эми экинчи барактагы сезимдерди дароо жазыңыздар. Эми ушул эки баракты аралаштырабыз дагы. Кайсынысы сиздерге көбүрөөк жакты? Ушул эки баракты тандаңыздар. Кайсынысы сиздерге көбүрөөк жакты? Жүрөгүңүздөрдөн карап туруп, кайсынысы жакса, сезимдериңиздерге да карайсыздар да. Биринчи фигурадагы сезимдер жактыбы же экинчи фигурадагы сезимдер жактыбы? И ошол фигураны тандайсыздар. Мисалы, мен экинчи фигураны тандамакмын. Мен экинчи фигураны тандадым. Азыр көрөбүз. Мен экинчи фигураны тандадым. Мага экинчи фигурадагы сезимдер жана экинчи фигураны тандаганым мага жакты. Сиздер кайсы фигураны тандайсыздар жана сиздерге жактыбы сиздер тандаган фигуралар? Айтыңыздар. Комментарийде бөлүшүңүздөр. Кана комментарийде бөлүшүңүздөрчү, көрөйүнчү. Ким кайсы кагазды тандады жана сезимдери кандай болду? Эми кагазды ачып көрүңүздөр. Мисалы, мен кагазды ачып көрдүм. Мага дагы именно экинчи фигураны тандаганым мага жакты. Себеби дегенде менин экинчи предназначение боюнча жасаганымда экинчи фигурада мен көп максаттарды койгон. Мага именно ушул жакта көп максаттарды койгон баракты тандап турмун. Именно ушул жак мага жакты. Сиздерге жактыбы экинчи фигураны тандаганыңыздар? Сонун, азаматсыз. Сиз биринчи фигураны тандыңыз, сиз тандадыңыз, сизге жаккан жок, Именно жүрөгүңүзгө жаккан фигураны тандасаңыздар, именно жагышы мүмкүн да. Биринчи фигура жакты эле өзүмдүн жумушум экен дейт да. Демек, сиз именно ошол биринчи фигураңыздан алдыга кетсеңиз болот. Да. Эми ушул фигурага тоскоол болгон динамиканы табабыз. То есть, мисалы, мен азыр экинчи фигурада көп максаттарымды жаздым. Именно ушул максатыма жетиш үчүн
мага подсознаниямдагы тоскоол болуп жаткан, мени алдыга жылдырбай тоскоол кылып жаткан блокторду табам азыр. Мага эжеке 2 жаккан 500 000 талдоочу берип болуп, килешеге табуу деп жазып турмун. Вау дейт. Сонун. Жазылган чыкты өзүмдүкү дейт. Мен өзүмдүн жумушум эмес экен. Мен дагы экинчини тандалып эле аябай жакты дейт. Да, вот сонун. Каалайсыздарбы, именно ушул сиздердин азыркы тандаган кесибиңиздер, тандаган жумушуңуздар менен алдыга кетүүнү каалайсыздарбы? Же алмаштырасыздарбы? Алмаштырсаңыздар болот. Бирок биздин подсознание тандаган, биздин азыркы сезимдерибиз менен жактырып тандаган нерсе туура болот негизи. Жакса именно ушул фигуранын үстүнөн, ушул нерсе ишке ашуунун үстүнөн иштегенибиз бизге тез ишке ашканы бизге жардам берет. Себеби дегенде мен жашоомдо эмне деген максаттарды койсом, бардык максаттар меники Кудайыма шүгүр, именно разбор жасайм, постоянно мен талдоочу бери болгон үчүн эч кимден көз каранды эмесмин. Мен өзүм разбор жасай берем. И өзүмдүн коллегаларыма дагы разбор жасата берем. Акчага мен разборго канча акча берсем, ошончо акча бергенге даярмын мен дайыма. Алмаштырам дейт. Хорошо, сиз алмаштырсаңыз болот. Мага экинчи фигура жакты. Да, сонун. Хорошо. Эми ушул максаттар боюнча мен азыр сиздерге талдоочу бери боюнча бир аз маалымат берип өтөйүн, Так, Telegram сиздерде кандай сезимдер болуп атат, бул жактан бөлүшсөңүздөр болот. Комментарийге жазып, комментарийде бөлүшсөңүздөр болот. Комментарийде Telegramдан чыкпай туруп эле, дароо эле киресиздер комментарийге, и ошол жактан комментарийге жаза берсеңиздер болот. Мен окуй алам ал жактан. Так, азыр айымдар. Жана мырзалар. Так. Так. Эмнени сезиш керек дейт? Кантип алмаштырам? Ооруп айыктыңызбы дейт. Да, бир аз суук тийген экен, ооруп айыктым да. Так, давайте анда именно ушул талдоо чебери боюнча сиздерге бир аз маалымат берип өтөйүн. Именно бул маалыматты берип өткөндөн кийин биз разбордун трансформация бөлүгүнө өтөбүз, Анда даярданып туруңуздар. Азыр мен сиздерге мастер разборов жөнүндө маалымат айтайын. Мына уже эртең уже понедельник күнү уже мастер разборов курсу башталат. Ал жакта Академия мастер разборовдон сертификаты менен окууга дагы эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү аласыздар. Анткени мен именно Академия мастер разборовдун официалдуу түрдө амбассадорумун. Мен сиздерге курсума өзүмдүн кыргызчаланган курстарыма доступ берем, жана ошондой эле Академия мастер разборов Инна Тыляшинованын курстарына дагы доступ алып берем. И ошол жактан Академия мастер разборов тарабынан сиздерге сертификат, 2 эл аралык сертификат берилет. Эгерде
талдоо чебери курсун бүткөн болсоңуздар, анда сексуалитиге келип 5 сертификатка ээ болсоңуздар болот. Так, бул сертификаттар кандай сертификаттар? Талдоо чебери курсуна келсеңиздер, мына 2 айлык курста сертификат аласыздар жана менден разборлорду аласыздар жана өзүңүздөр дагы разбор жасаганды үйрөнөсүздөр. Жана ошондой эле вот Инна Тиляшинованын курстары бул жакта сиздерге көрүнүп тургандай эле, бул Telegram каналдан берилет, курстар онлайн болот. И мен өзүм сиздерди сопровождение кылам жана менин кураторлорум сиздерге сопровождать этип, сиздерге жардам берет. Инна Тиляшинованын курсуна жардам доступ аласыздар. Так, кийинки вот талдоо чеберин караңыздар. Бул 8-чи поток, декабрда башталып жаткан поток, бул 8-чи поток. Ал жакта VIPке окуй турган болсоңуздар 2 ай окуйсуздар, 1 жыл курстарга доступ берилет. Ал жакта жума сайын мен сиздер менен онлайн разборлорду жасайм. Жума сайын кураторлордон онлайн разбор аласыздар. 4 жандуу жолугушууда дагы мен сиздерге кантип разбор жасаганды үйрөтөм. Фотосессия, нейрофотосессияны жасап беребиз сиздерге. Эгерде VIP тарифинде болсоңуздар, VIP тарифине келсеңиздер 2 эл аралык сертификаттарды аласыздар. Инна Тиляшинованын мастер разборов курсуна жана мастер про курсуна доступ аласыздар. Жана менин талдоо чебери курсума, Кундуз Таштанованын продюсер курсуна жана трансформация курсубузга 1 жыл бою доступ ала аласыздар. Жана ошондой эле эң сонун ретрит уюштурганбыз именно талдоо чеберлери үчүн. И курста окуп жаткан учурда сиздер ошол ретритке дагы келе аласыздар. Кандай тарифтери бар? Тарифтер өзүм үчүн жана VIP тарифтери бар. Өзүм үчүн тарифинин баасын карасаңыздар, жана баалуулугун карасаңыздар болот. Ал жакта дагы сиздер өзүм үчүн тарифинде дагы сиздер жума сайын мени менен иштешесиздер, куратор менен иштешесиздер, жандуу разборлорго келе аласыздар. Биз 4 күндүк жолугушууда особнякта ретрит уюштурулат, ал жака келе аласыздар. Фотосессия, жалпы командабыз менен сиздер менен чогуу фотосессия кылабыз, студияга барабыз, ал жака келсеңиздер болот. Жана ошондой эле талдоо чебери менин кыргызчаланган курсума доступ аласыздар жана трансформация курсуна 1 жыл бою доступ аласыздар. Мисалы биздин трансформация курсубуз акция болгондо 5000, 3000 болот, а так өзүнүн баасы 10.000 сом. Мисалы 1 жылда 5 жолу болсо, сиздер 5 жолдон акысыз белекке катыша аласыздар. Именно талдоо чеберинин баасын караңыздар, 60.000 сом. Эгерде уже брон кылсаңыздар 10.000, 20 сомго чейин, анда 50.000 сом кыласыздар. Ал эми VIPтин баасы 150.000 сом. Эгерде 1 декабрга чейин брон кылсаңыздар, андан кийин уже 180.000 сомго көтөрүлөт. Ал жакта дагы 2 ай бою иштейсиздер и 1 жыл бою сабакты доступ каласыздар. Азыр биз сиздер менен разбор кылып улантабыз, даярданып туруңуздар, Так, бул жакта мындай кылып туруп бөлүп төлөсөңүздөр болот. Кантип бөлүп төлөө каралган. Талдоо чебери 8-чи потокко VIP курска келе турган болсоңуздар, анда 1 декабрда башталган. Брон кылсаңыздар болот, 10.000 сом, 20.000, андан кийин 20.000 сомду төлөп, андан кийин 20.000 сомду төлөп да, и 3 айга же 6 айга кеш туюудан же М+дан рассрочка алсаңыздар болот. Жана ошондой эле бизде дагы атайын уюштурулган ретрит 7 декабрда ретрит уюштурганбыз. Именно ошол ретритке дагы келсеңиздер болот. Себеби дегенде бул именно дене менен иштей турган ретрит. Мен азыркы учурда өзүм дагы Москвадагы институт психоаналитикада окуйм. Бишкекте окуйм. Именно ал жактан дагы бизге илимий жактан дагы абдан көп оорулар, абдан көп жашообуздагы болбогон нерсенин бардыгы биздин денебизде топтолот. Дене боюнча түрдүү терапияларды өтүш керек деген дагы бизде аябай көптөгөн билимдерди берип жатышат. Ал эми сиздер бул методиканын жардамы менен терең трансформация кылган практикаларды, жандуу разборлорду жана
энергияңыздарды туура жакты көздөй жумшаганга жардам берген практикаларды дал ошол ретритте ала аласыздар. Вот, ретрит особнякта бул жакта программаларын карасаңыздар болот. Аялдык энергиябызды көтөрүү, акчанын энергиясын көтөрүү, разборлор, диагностикалар, тамак аш, жана myself практикалары, жана ден соолук боюнча дагы, акча боюнча, мамиле боюнча дагы бул жактан иштей аласыздар. Так. Вот, эгерде сиздер талдоо чеберчилиги курсуна келсеңиздер, 2 айдын ичинде сиздер жандуу практикалардын, 10 модулдун жардамы менен окуп, кураторлор менен иштеп, мени менен иштеп, сертификат алып, сиздер дагы 2 айдын ичинде уже разбор жасап баштайсыздар. 1 айдан кийин эле уже биз талап кылып баштайбыз, давайте жасагыла, үйрөнгүлө, практика бизге керек деп, сиздер дагы именно ошондой практиканы ала аласыздар. Өзүңүздөргө дагы эң сонун ишеним пайда болот. Бул жакта сиздер ички абалыңыздар менен иштейсиздер, түрдүү коркуулардан арыласыздар да, энергияңыздарды көтөрөсүздөр, разборлорду үйрөнөсүздөр, диагностика жасаганды үйрөнөсүздөр, кардарлар менен иштеп баштайсыздар, жана именно ошол методиканын жардамы менен акча табууну дагы үйрөнө аласыздар. Энергияны кантип туура жумшоо үчүн эмне кылыш керек? Вот именно ушул нерселерди сиздер ретритте жана разборлордун жардамы менен кетире аласыздар. Энергияны кантип туура жумшоо дегенди боюнча айта турган болсок да, биз азыр мисалы сиздер менен азыр разбор жасайбыз, ошол разбордо биз энергиябыздын туура эмес агып жаткан агымын табабыз дагы, блокторун, аны трансформация кылабыз. Вот, талдоо чебери курсуна жана ретритке катышуу үчүн бул жака номериңиздерди калтырсаңыздар болот. Комментарийге сиздер менен биз байланышабыз өз түрдө, жана ошондой эле брон кылам десеңиздер, бул жака реквизиттерди чыгарып койдум. Москвадагылар Тиньковго которсоңуздар болот. Кыргызстандагылар М-банк, Оптима, О кылып, единица кылып салсаңыздар болот. Бүгүн эртең бүрсүгүнү уже ушул 3 күндүн ичинде брон кылсаңыздар, анда талдоо чебери курсунун баасы 150 000 сомдон, VIP тарифи, ал эми өзүм үчүн тарифи 50 000 сомдон сакталат. Сурооңуздар болсо дагы жазыңыздар, комментарийге номериңиздерди калтырыңыздар, ал эми биз сиздер менен разборду улантабыз. Давайте. Анда кантип биз өзүбүздүн сүйүктүү жумушубуздан чоң кирешелерге чыгып жана карьерабыздан көтөрүлүп, бизнесибиздин масштабын, көлөмүн чоңойтуп, ийгиликтүү бизнеске айландыра алабыз дегенде, именно ушул нерсе менен азыр биз иштейбиз. Мен дагы дейт, бул жака номериңиздерди жазып коюңуздар. Комментарийге номерлериңиздерди жазсаңыздар, сиздерге биздин комментарийдеги номерлериңиздерди алып, биздин менеджерлер, кураторлор байланышат. Келиңиздер. Биз азыр тиленип алыш керек дейт да, ниет кыла алсак болот, конечно, да. Биринчи фигура бизде азыркы учурда биздин тандаган, мисалы мен экинчисин тандадым да, номерлериңиздерди калтырыңыздар, катталуу боюнча, кантип төлөө боюнча, рассрочка боюнча, жана дагы толук сурооңуздардын баарына жооп ала аласыздар. Ал эми биз азыр сиздер менен разборду уланталы. Давайте баарыбыз тең терең дем алып, демибизди чыгарабыз дагы, эми разбор жасап баштайбыз. Хорошо, азыр диагностика кылып алдык. Эми разбор жасаардын алдында ниет кылабыз. Ниетибизди эмне деп кылабыз? Сиз именно ошол өзүңүздүн тандаган кесибиңиз же акчаңыз же жумушуңуз жөнүндө элестетесиз. Именно ошол жумушка баруу үчүн, ошол жумуштарды ошондой жашоого барыш үчүн, ошондой предназначение деп койсок, предназначениябызды табыш үчүн да, биз каалаган максатыбыз, азыркы биздин астыбызга коюп аткан, биз тандаган барактагы максатыбыз ишке ашуу үчүн, именно ушул максаттын ишке ашуусуна тоскоол болуп жаткан блокторумду, энергиямды
туура эмес, кантип энергиямды туура башкарам деп атпайсыздарбы? Именно энергиябыз башка жака кетип калган үчүн бул жака энергия жетпейт. Ошон үчүн да ишке ашпайт. Үйгө отурганды тандасак эмне болот? Анда үйгө отурган сизге жагып атса, анда ошол бойдон калтырыңыз, анда жолдошуңуз сизге акча алып келип бергенин жасаңыз. Себеби дегенде сиз жолдошуңуз сизге акча алып келип бергени менен иштеп атып деле сиз жолдошуңузду байыта аласыз. Жолдошум мага монча акча берет дей бериңиз. Хорошо? Жолдошум мага монча акча алып келип берет, айына мындай акча алып келип берет деп айтсаңыздар болот. Именно ушул биздин максаттарыбызга тоскоол болгон блокторубузду таап, аны трансформация кылууга ниет кылам дейбиз. Хорошо? Деп ниет кылдык, эми баштадык. Терең дем алып демибизди чыгарабыз дагы. Мен азыр дагы сиздерге жабык жасайм, бүткөндөн сөз түрдө чечмелеп айтып берем. Азыр биринчи фигураны сезебиз. Биринчи фигура. Сезиңиздер биринчи фигураны. Биринчи фигура дегенде кандай сезимдер пайда болду? Бизге болушунча сезимдер керек. Сезимдер, чувство керек. Кандайдыр бир образ болушу мүмкүн да. Сезимдериңиздерди комментарийде жазсаңыздар болот, жана кагазга да жазып алсаңыздар болот. Биринчи фигура деп даярдап туруп жазып алыңыздар. Биринчи фигура дегенде сиздерде кандай сезимдер пайда болду? Жазыңыздар. Эч нерсе болбойт. Көз жумушта каалайсызбы? Сиз көз жумушту тандадыңызбы? Аны өнүктүрүүнү каалайсыз же ошол жакта иштеп жүрө бергенди каалайсыз? Сиз каалаган нерсеңизди жазыңыз. Биринчи фигураны сездиңиздерби? Эми экинчи фигураны сезиңиздер. Сезимдерибизди жазабыз. Биринчи фигура деп мен айтканда эле сиздерде эмне деген сезимдер келди, ошону жазасыздар. Эми экинчи фигура деп айттым. Мен экинчи фигура дегенде сиздерде кандай сезимдер пайда болду? Сезбей жатсаңыз, сезбей жатам деп эле жазыңыз. Это нормально. Экинчи фигура дегенде кандай сезимдер пайда болду? Дегенем жагымсыз дүрдеди дейт. Бул деген эмнени билдиресизге? Коркуубу? Экинчи фигураны сезиңиздер,
Azamatsızlar. Эми üçüncü figurаны сезебиз. Birazdan кейін мен мұны чечмелеп берем сіздерге. Üçüncü figura degенде сіздерде қандай сезімдер пайда болды? Üçüncü figura degенде сіздерде қандай сезімдер пайда болды? Жазыңыздар. Üçüncüsünde benim ork etti. Хорошо. Эми азыр сиздер өзүңүздөрдү üçüncü figuramын деп сезиңиздер. Sizler hazır üçüncü figurasılar. Эми ушул üçüncü figurada туруп биринчи фигураны караңыздар. Эмнеге анткени üçüncü figura бул өзүңүздөрсүздөр. Üçüncü figura бул өзүңүздөрсүздөр. Эми ушул üçüncü figurada турганда биринчи фигураны караганда сиздерде кандай сезимдер пайда болду көңүл буруңуздар жана эмне деп айткыңыздар келип атат. Üçüncü figura сиздердин энергияңыздар бул тандаган максатка кеткендин ордуна ушул жака кетип жаткан фигура. Именно ушул жака жетүүгө тоскоол болуп жаткан, тоскоолдуктарды таба турган фигура. Üçüncü figurаны сезиңиздер дагы, сезимдериңиздерди карап айтыңыздар. Кийим üçüncü figura сиздерге же эмне? Кийим же эмне экенин билген болсоңуздар, анда üçüncü figurага карап туруп айтасыздар. Мисалы ал сиздердин апаңыздар, чоң энеңиздер,
тайнеңиздер. Эмне деп айткыңыздар келди? Сиздер өзүңүздөрсүздөр. Азыр 3-чү фигура бул өзүбүз болчубуз. 1-чи фигура биздин тоскоолдук болчу. Биздин бизнесибиздин алдыга кетишине да, биздин максаттарыбыздын жетишибизге, биздин карьерабызды жогорулатууга, акча алууга жолдошубуздан деги эле алдыга кетүүбүзгө тоскоол болуп жаткан биздин подсознаниядағы причина. 3-чү фигураны караңыздар дагы, терең дем алып демиңиздерди чыгарып, эмне деген сезим, эмне деген ой келсе айтыңыздар. 1-чи фигура сиз эмессиз, 1-чи фигура себеп. Үчүнчү фигураны караганда кандай сезимдер келди жана ал сиздерге ким? Мисалы, менде эмне деген сезим келди? Менде чоң энем менен апам келди. Ал адамдар дайыма, мисалы, мен кубанганда, сүйүнгөндө, жыргаганда көп учурда алар мага тыюу салышчу. Кыз киши күлбөйт, ырсаңдабайт, жалжаңдабайт, серьезный бол деп, именно серьезный болгонду көп талап кылышчу. Мен эсимде бар, мектепте окуп жүргөндө такыр күлбөгөн, өтө серьезный адам болгонмун. Азыр ойлоп көрсөм, именно тарбиянын жардамы менен мен аябай жабылган экенмин. Күлсөң, бийлесең, чуркасаң, ушунчалык тыюу салган адам эле, адамдар экен, тыюу салышкан экен. Алар эми бизди эмне деп тарбиялаган? Өздөрүнө чуркаганга, күлгөнгө уруксат беришкен эмес. Алар өздөрү тыйылган адамдар болгондуктан бизге дагы ошондой тыюу салган. Кызга 40 үйдөн тыюу дегендей эле тыя беришкен. Мен, мисалы, менин сезимдерим ошондой болду. Мен ушунчалык кубангым, сүйгүм келди, бирок мен өзүмө уруксат бере албай жатам. Мен азыр өзүмдүн чоң ата, апам жана чоң энемден уруксат сурайм кубанганга. Сиздер меники именно ошол эмоциямды жапканга энергиям кетип атыптыр. Энергиябызды жапканда дагы биз көп учурда максаттарыбызга жете албайбыз, эмоцияларыбызды жапканда. 3-чү фигураны караганда сиздерде эмне келип жатса, ошолордун баарын айтыңыздар. Кимге айткыңыздар келип атат? Эмне деп айткыңыздар келип атат? Айтыңыздар. Азыр эмне деп келип атса бүт айтыңыздар. Биринчи фигурадан 3-чүнү карайсыздар дагы. Эмне деген сөздөр келди, эмне ким келди, апаңыз келдиби, атаңыз келдиби, жолдошуңуз келдиби, айта бериңиздер.
ыйлағыңыздар келсе, болушунча ыйлаганыңыздарды чыгарыңыздар, эмоцияларыңыздарды чыгарыңыздар. Терең дем алып демибизди чыгарып, ал адамдарга ыраазычылыкка келебиз. Ыраазымын. Мисалы мен өзүм эмне деп айтсам болот. Мага ушундай тарбия бергениңер үчүн ыраазымын. Эми мага эркиндик бергиле. Мага өзүм каалагандай жашаганга уруксаат бергиле деп алар мага сиздерге өзүңүздөрдүн сураган адамдарыңыз бар. Эркиндик, сүйүү десеңиздер сүйүү. Эмне сурасаңыздар ошол нерсени берип жатканын элестетиңиздер. Ыраазычылык айтабыз, ал адамдарды кой беребиз. Ал адамдарды кой берип, өзүбүздүн жашообузга келебиз. Эми жанагы биз тандаган экинчи баракты тандадым мен. Сиздер өзүңүздөрдүн тандаган баракта жазылган жумуштарыңыздардын ишке ашканын элестетүү менен фокусировка кылабыз. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Көзүбүздү жумабыз баарыбыз тең. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Эми дал ошол сиздерге жаккан барак жазылган максаттарыңыздардын алдыга карай караңыздар, ишке ашканын көрүңүздөр. Жаныңыздарда суу болсо, жаныңыздарга алып алып айтсаңыздар болот. Же сууну колуңуздарга кармап алып, максатыңыздарды окуп чыксаңыздар болот. Сууну кармап, сууга айтабыз. Биз дем салганда сууга айтып турганын унча атпайбызбы? Ошол сыяктуу эле сууну кармап туруп, денебизге маалымат барат. Жакшы маалыматтар барат. Ошон үчүн биз азыр суубузду колубузга кармап алып, жакшы сөздөрдү айтып, мен ушундай болом, мен ушундай кылам деп максаттарыңыздарды айтыңыздар. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз дагы. Көзүбүздү жумуп, элестетебиз. Ошол нерсенин ишке ашып жатканын элестетүү менен суубузду ичебиз. Сууңуздарды ичиңиздер, ичип атканда элестете бересиздер. Хорошо, бул фокусировка деп коет. Ушул эле нерсени сиздер күндө жасасаңыздар болот. Күндө 5 маал суу ичкен сайын элестетүү менен жакшы ойлорду ойлоп элестете берсеңиздер эле, оюңуздар да жакшы жакка кетет, и ошол максаттарыңыздарга энергиялар бөлүнүп баштайт дагы, ал акырындык менен ишке ашып баштайт. Хорошо, давайте кеттик. Элестетебиз. И суу ичебиз.
көрдүңүздөр да, кимде кандай элестетүү. Ушул учурдагы образдарды, элестетүүңүздөрдү эсиңиздерге сактаңыздар. Именно ушул образдар сиздерге керек. Анткени биз мээбизге эң сонун образдар келдиби? Ушул нерсени эсибизге сактап, суу ичкен сайын күндө жакшы ниеттерди айтып, ушул максаттарым ишке ашсын, менин жашоомдо ушундай нерсе болсун деп элестетип, суу ичип турсаңыздар, көп айрыкча суу ичкен сайын эртең менен, түштө, кечке маал, 3 маал жок эле дегенде суу ичип, 1 стакан сууну куюп, элестетип, прям айтып, ичип, жыйырма 30 күн бою ушундай кылсаңыздар, бизге бул программалар подсознанияга кирет. Жаңы нейрондук байланыштар, элестетүү менен жаңы программалар түзүлөт подсознанияда. И ошол жаңы программалардын жардамы менен биз жашообузга жаңы жашоолорду келтире алабыз. Келиңиздер, эми сиздерде кандай сезимдер пайда болду, бөлүшүңүздөр. Элестетүүдө кимде кандай сезимдер пайда болду? Комментарийде жазсаңыздар болот. Мисалы, мен өзүм ошол нерсени элестеткен эмесмин, бирок мага азыр мен ойлоно албаган идеяларды көрдүм. Да, сонун. Да, бул жакта Элви, Керим Элви, сиз жасап айтып жатпайсыздарбы? 500 000 кирешеге чыктым, көп разбор жасадым, үй бүлө менен бактылуумун, жолдошум менен саякатка бардым деп. Ушулардын бардыгы 21-жылы менин жашоомдо болгон эмес, бирок мына уже канча жыл өткөндөн кийин эле менин жашоомдо, ушу сиздин кыялданып аткан нерсеңиз менин жашоомдо бар. Азыркы учурда бар менин жашоомдо. Жолдошум менен мамилем сонун, саякаттарга, түрлүү жактарга барып келдим. Саякаттарга именно талдоо чебери катары барып, Москвага көп бардым, Сочиге барып саякатка барып келдим, Дубайга барып келдим, Катарга барып келдим, Турцияга барып келдим да. И жолдошум менен дагы көптөгөн саякаттарга чыгып келдим. Ошондуктан бул кыялдар ишке аша турган кыялдар. Образдарыңыздарды эсиңиздерге сактаңыздар, Мен оюма жок нерселерди көрдүм да, вот. Именно биз, элестетиңиздер, азыр мен азыр сиздерге өтө күчтүү нерселерди бердим. Биринчиден тандадык, каалаган точка Б'бызды да. Точка Б'ны тандадык. Экинчисинде биз сиздер менен разбор жасадык. Үчүнчүсүндө фокусировка кылдык. Бизнесмендерге берген нерсенин баарын мен сиздерге бердим. Мен бизнесмендер менен ушинтип иштешем, ишкерлер менен. Эч нерсе жок жерден дагы ушундай көптөгөн ийгиликтерди жараткандар, клиенттерим көп болгон. 0-10 миллионго чыккан, даже 0 эмес 100-200 миңден миллионго чыккан, андан дагы чоң суммаларга чыккан клиенттер болгон. Андыктан эгерде сиздер чындыгында жашооңуздарды өзгөртүүнү кааласаңыздар да, анда чындыгында бул методика иштейт. Анан эң кызыктуусу, бир эле тармакта эмес, сиздер бир эле учурда бактылуу, бир эле учурда ийгиликтүү, бир эле учурда балдарыңыздардын да келечегине салым кошкон эң күчтүү куралдарды колуңуздарга алсаңыздар болот. Бул курал талдоо чебери деп аталат. Мен өзүмдү бактылуу сездим, кыялымда учуп жүрөм, азаматсыз. Сиз мага бата берип койсоңуз, атым Света, жолдошум Сыйла. Сыйлаган ул кыздары өз неберелери сыйлаган айым болуп келе саякаттагым келет, жер көргүм келет да. Конечно, берем батамды барыңыздарга. Сонун. Я прям сейчас живу с этой мечтой, дейт. Хорошо. Мени кой бергилечи деп аябай ыйладым, дейт. Сонун, азаматсыздар. Көрдүңүздөрбү да? Мен өзүмдү бактылуу сездим.
Elestetүүдө ай көп келди. Ал эмнени түшүндүрөт? Сизге өзүңүз эмнени түшүндүрөт? Сиз өзүңүзгө кайра эле өзүңүз жооп берсеңиз болот. Аллах разы болсун сизден. Рахмат. Аллахым разы болсун. Жылуулук болду. Да. Азаматсыздар, келиңиздер, анда сурооңуздар болсо бериңиздер. Кандай сурооңуздар болуп жатат? Сурооңуздарды берсеңиздер, мен сурооңуздарга жооп берейин. Суроого дагы убакыт бөлө эле. Сурооңуздарды жазыңыздар. Заткан эжеке, я вас люблю. Рахмат, я вас тоже люблю. Бизде бул жакта Минура айым Телеграмда даярсызбы? Телеграмга чыкканыңыз жакшы, анткени Инстаграм бизди чыгарбай жатат. Сонун. Да, апаңызга айткан эмессиз. Какаган бул айтылбаган сөздөрдүн чыкканы. Минура айым даяр болсо чыкса болот. Телеграмдан кире албай жатам. Хорошо. Мен эчтеке сезе албай жатам дейт. Сиз мурун практикалар менен иштедиңиз беле? Эгерде иштеген болсоңуз, анда көп учурда, кайсы учурда биз сезбейбиз. Бизде кандайдыр бир боль болгондо, биздин мээбиз сездирбейт. Ошол учурда биз сезе албайбыз. К мужу же ревность жоготкум келип жатат. Кайсы учурда биз кызганчаак болобуз? Сиз жолдошуңузду жоготуудан коркконуңуз, кызганганыңыз жолдошуңузду. На самом деле сиздин өзүңүздүн апаңызга тиешелүү. Мисалы, бала чагыңызда кайсы учурда сиз апаңызды жоготкондон коркконсуз? Ошол учурду сезиңиз, эстеңиз. Сиз дагы деле апам мени таштап кетип калат деп коркосуз. Мисалы, кандай адамдар дагы кызганчаак болушат? Мисалы, алдырам деген, кой төрөбөй эле коюн, алдырайынчы деген болсо, именно ошондой адамдар дагы жоготуудан коркушат. Ошондой өзүңүздүн блогуңузду табышыңыз керек. Эмне үчүн апаңызды жоготуудан коркконсуз кичинекей кезиңизде? Так, мен сизге ыраазымын. Рахмат, мен дагы силерге ыраазымын. Кусуп анан жылуулук болду, азаматсыз, сонун трансформация болуп турсуз. Сизге ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге дагы. Сурооңуздар болсо бериңиздер, жазыңыздар. Так, биз азыр сиздер менен талдоо чебери өзүм үчүнгө бул жактан жолдомо ойнотобуз. Ким жолдомону каалайт, өзүм үчүн 1 ай бою сиздер менен биз талдоо жасаганды үйрөтөбүз. Албетте сиздер башкаларга жасай албайсыздар. Сиздер өзүңүздөр да көрдүм, да кире албай жатыптыр да. Менин кичинекей балам аябай ачууланып жатат. Отказ эч нерсе кылбайт, кантип разбор кылсам болот дейт. Кичинекей баланын ачууланганы бул сиздин ачууланганыңыз. На самом деле сиз өзүңүздүн эмоцияңызды, ачууңузду сыртка чыгарганга өзүңүзгө уруксат бербегенде сиздин кичинекей балдарыңыз дайыма ачуулана берет, укпайт. Биздин балдарыбызда болуп жаткан нерсенин баардыгы бул биздеги болгон нерселер. Ошон үчүн балдарды кое туруп өзүбүз менен иштөөбүз керек. Мен сизге айтмакмын, сөзсүз түрдө ретритке келиңиз, ретритте иштейсиз. Мен сиздерге ошол жактан да айтып берем, кандай кылып иштегенин мага өзүмө келсеңиз, балаңыз кадимкидей спокойный болуп калат. Даже ишенесиздерби, жолдошторуңуздар спокойный болуп баштайт. Тайнем баккан, ошол адамды жоготконмун, аябай жакшы көрчүмүн. Вот, тайнеңизди эгерде сизди тайнеңиз бакса,
демек сиз апаңыз, сиздин апаңыз мындай чыкканда сизди кичинекей кезиңизде апаңыз таштап, тайнеңизге таштап кеткен да, өзүнүн жумушу менен кеткен. Вот, именно сиз апаңызды да сык бар издеп жүрөсүз дагы. Апам дагы мени таштап тайнеме кетип калат дейсиз дагы, сиздин психикаңыз. Ошон үчүн дагы деле апаңызды, жолдошуңуздан апаңызды издеп эле кармай бересиз. Анан кызгана бересиз. Тиге кетип каласың, буга кетип калат деп мындай чыкканда сизде апаңызды жоготуудан коркуу сезими бар. Так, мен жумушумда эле проблема боло берет. Өткөндө кимдер асыла берет дейт. Да, демек сизде претензиялар бар. Кимдин жолдоштогу жумушуңуздагы адамдар сизге на самом деле кимди көрсөтүп атат. Сизге ким кичинекей кезиңизде асыла беришчү. Кызым бат-баттан сийгелектей берет, школго барарда жана мектептен, үйдөн тынчып калат. Кайсы учурда тынч сийгек болот? Бул нервная клетка же, да, көбүнчө. Ошол баланын сийгектиги бул нервная клеткадан дегенди мен өзүм дагы бир неврологко барып калып билгемин. Ал эми биздин психикалык сабактар именно ошол нервтер менен, нервтерди тынчтандыруу менен, жан дүйнөгө тынчтык менен иштегенде да, тынчтанып баштайбыз. И ошол учурда бизде бирок сиз кызыңыздын эмне үчүн сийгектеп жатканын табышыңыз керек. Эмнеге? Анткени баланын жан дүйнөсүн орткан бир боль болушу мүмкүн. Демек ал сиздин жан дүйнөңүздө кандайдыр бир боль болушу мүмкүн. Же балаңызды, кызыңызды таштап кеттиңиз беле, кандай учурлар болду беле, кандайдыр бир коркуу сезимдери кызыңыздын подсознаниясында, программасында, мээсинде, нейрондук байланыштарында жашайт. И ошон үчүн постоянно туалетке баргысы келе берет, корко берет да. Тем более сыртка чыккандан коркот. Апам да тайнем да өтүп кеткен, кое бергем, дагы да кандай кылсам болот дейт. Жок, сиз эненин сүйүүсү менен иштешиңиз керек. Күйөөңүздүн сүйүүсүн жоготкондон коркосуз да, ошон үчүн кызганасыз. Энеңиздин, апаңыздын, өзүңүздүн төрөгөн апаңыздын сүйүүсүн менен иштешиңиз керек, аябай. Элестеткенде, апамды элестеткенде эки апам тең көрүнө берет. Экөө тең көрүнө берет. Бирөө тууган, бирөө баккан дейт. Сиз тууганы баккан эмес, тууган апаңыз менен иштешиңиз керек. Уйкусуздук эмнеден болот? Уйкум кача берет да. Уйкусуздук эмнеден болот? Уйкусуздук демек сиз уктагандан коркосуз, кандайдыр бир коркуу сезим, кызыңыз сүйем деген айым эле жазып атасызбы, кандайдыр бир коркуу болушу мүмкүн. Кайсы учурларда коркуу дегенде сизге эмне келди, именно ошол коркуу менен иштешиңиз керек. Түнкү 2-3 арам уктайм да, кандайдыр бир сиздин жан дүйнөңүздү тынчтандырбай жаткан кандайдыр бир башыңыздан ситуация өткөн, и ошол ситуация менен депрессия, катуу стресс болгонсуз, и ошону кой бербеген эмессиз, ошону чыгарган эмессиз. Именно ушул ретритке келсеңиз жакшы жардам берет. Күйөөм мени жалгыз чыгарбайт, эмнеге? Демек сиз өзүңүз сыртка бизде жолдошторубуз чыгарбаганы, биз өзүбүз уруксат бербейбиз. Бизде өзүбүздө эркиндик жок. Ошол учурда жолдошторубуз бизди монтуп кармай берет. Эркиндик деген тема менен иштешиңиз керек экен. Жолдошум эфирге киргениме каршы боло берет дейт. Демек сиз өзүңүзгө каршысыз. Ошон үчүн жолдошторубуз биздеги эле мээдеги программаны айта берет. Балдарым күнү түнү телефон ойнойт, зависимый, ойнобо десем скучно дейт. Жок, балдарыңызды башка нерсеге алаксыздыңыз. Телефон сыяктуу эле кызыктуу нерсеге. Өзүм үчүн да окуп жатам, кайсы жакындарыма разбор жасай алам. Кайсы жакындарыма разбор жасай алам, Самарайым. Эгерде сиз өзүңүз үчүн да окусаңыз, анда сиз ата-энеңизге жасабайсыз, жолдошуңузга жасабайсыз, подружкаларыңызга, балдарыңызга жасай аласыз. Балдарыңызга жасасаңыз болот. Үйгө усталарда кыжалачылык, усталар кетелерде тоскоолдук болуп кечигет дейт. Демек сиз өзүңүз усталарыңызды кабыл албайсыз. Мага тоскоолдук кылат дейсиз да. Бардык нерсе өзүбүздөн болот.
Так, азыр биз сиздер менен бир аздан кийин талдоо чебери курсуна жолдомо ойнотобуз. Жолдомо берем. Убаданы бергенден кийин аны аткаруу керек. Бирок мага азыр ким канча акча тапты, ким разбор жасады, комментарийге жазыңыздар. Ага чейин сиздер жазганга чейин да бул жактан биздин талдоо чебери випте окуган айымыбыз өзүнүн өзгөрүүсүн, өзүнүн результаттары менен бөлүшкүсү келип жатат. Анда биз Мунира айымды түз эфирге чакырып алалы. Келиңиз, Мунира айым, саламатсызбы? Видеоңузду күйгүзүп чыксаңыз болот. Мунира айым, көрүнүп атасызбы? Көрүп атасызбы бизди? Угулуп атамбы мен? Мунира айым. Же дагы деле көрүнбөй жатабызбы? Кире албай жатасызбы? Бүгүн мен телеграмга мен да каран кирдим, кире албай жатып. Хорошо, пока Мунира айым подключение боло берсин. Ал эми мен бул жактан сиздердин сурооңуздарга дагы жооп берейин. Мен акча сурабай эле жасап коюп турмун дейт. Нормально, эми деле сурап койсоңуз болот. Мунира айым, сиз телеграмга кире албай жатасызбы дагы деле? Апам агам менен жалгыз калат, жүрөгүм ооруп атат, бирок сырт жака иштешим керек, эмне кылам, эже жооп берип коюңузчу дейт. Апам агам менен жалгыз калат дегениңиз кандай, эмнеден коркуп атасыз? Апаңыз менен агаңыз алар өздөрү чечет да кандай калганды. Денем ооруп, бойл кантип арылсам болот дейт. Денеңиз ооруп жаткан болсо, демек көбүрөөк сүйлөшүңүз керек. Дененин тили бул сезимдер. Жан дүйнөңүз ооруп, бир нерсени эстеп жаткан болушуңуз мүмкүн. Сүйлөш керек, ыйлаш керек, чыгарыш керек эмоцияны. Сабактын темасы талдоо чебери болуп, чоң кирешеге чык деген сабак. Апамды элестетип эле сүйүү. Хорошо. Да, апаңызды элестетип эле сүйүүсүн алсаңыз болот. Апаңыздын сүйүүсүн сезишиңиз керек. Сиз тайнеңизде чоңойгондуктан апаңыздын сүйүүсүн сезе албайсыз. Хорошо, Чолпон айым Америкадан чыгам дейт. Телеграмга кирсе болот. Мен эч нерсени түшүнгөн жокмун, эфирге кеч кирип калдым. Хорошо. Кредиттен жана карыздан кантип арылсам болот? Кредит карыздан арылыш үчүн анын себебин табышыбыз керек. Сиз канча жыл болду карыз болуп баштаганыңызга? Эгерде сизде ошол учурда, мисалы, карыз болдуңуз, кредит болдуңуз, канча жыл болду карыз болуп баштаганыңызга, ошол жылдары сиздин жашооңузда эмне болгон, кандай окуялар өткөн, ошол учурду сезишиңиз керек. Хорошо? Так. Талдоо чеберине келиңиздер деп биздин мастерлер жазып атышат. Эгерде Чолпон айым телеграмга кирсе, колун көтөрүп койсо, мен көрөйүн, Вип талдоо чеберимин дейт Назгүл айым. Азаматсыз. Чолпон айым, саламатсызбы? Мен сиздин видеоңузду күйгүздүм. Микрофонуңузду күйгүздүм. Видеоңузду басып, бул жака чыксаңыз болот. Да, саламатсызбы, Чолпон айым? Сиздин үнүңүз аябай акырын угулуп атат. Мейли, бул жактан болушунча сизди көрсөтө берейин. Болушунча катуу сүйлөгөнгө аракет кылыңыз, Да, саламатсызбы, Чолпон айым? Да, угулуп атат, бирок аябай акырын сүйлөй бериңиз, мейли. Талдоо чебери өзүм үчүнгө катышкан Чолпон айым. Такыр болбойт. Менин телефонум ушундай да.
Азыр. Так. Bluetooth mode. Азыр Чолпон ай, мен бул жактан колонканы үзүп коеюн. Сиздин үнүңүздү мен колонка аркылуу укпасак, бул жактан укпай жатабыз. Угулуп атамбы? Да, угуп атабыз. Аха. Ызаткан айым мен биринчи эле катыштым бул сабакка. Буга чейин мен трансформация курсун сиздин курсташыңыз болуп калабы? Иннадан окуган, Нью-Йорктон Алтынай Ашымбековадан орусчасын сатып алган болчумун. Анан мен кыздарга айтып атам, силер аябай арзан окуп атасыңар, бул жерде 500 000 сомдук окуулар бар депчи. Ушул эле трансформация курсун мен $1000 алгам. Да. Анан бул жерде прям өтө изобилдүү билим бар экен да. Биз азыр кайсыл жака кирбейлик, толтура билим да, өтө күчтүү билим. Мен ушунчалык ыраазымын да. Да, чындыгында. Аябай ыраазымын. Абдан билимиңизге, ушундай билимди кыргыздарга берип атканыңарга, адамдардын жашоосун жакшы жакка өзгөртүп атканыңарга прям мен терең ыраазычылык билдирем. Мен даже ар бир азыр дагы эме угуп аткам, трансформация курсунун сабактарын. Анан ар бир эмени окуп бүтүп, баягы программаны жасайбыз го, практикаларды. Алла ыраазы болсун, ыраазымын, прям батамды берем да. Ар бир эмеден кийин ишиңер илгери болсун депчи. Анан баарына сунуштайм, катышкыла кыздар, өзүңөр үчүн баягы өзүбүзгө эң сонун мүмкүнчүлүк алабыз. Өзүбүз түшүнгөнгө, жаныбызда адамдарды түшүнгөнгө. Анан билим бул эч качан кеч эмес экен. Мен дагы азыр 55 жаштамын. Прям билимге суусап, дагы алып, 60-70 эч качан билим алганга кеч эмес экен кыздар. Окуңуздар, сонун. Биз азыр группада кыздар сүйлөшүп калдык. Мурун бизге маселе келгенде паниковать этип, эми кандай кылам дейт болчук. Азыр баарыбыз айтып атабыз, любой маселени, значит, ушундай болуш керек болгон. Биздин эжекебиздин окуунан кийин. Демек биз ушул жолду басып өтүшүбүз керек болгон. Демек бул жолдор бизге бир нерсени айткысы келип атат деп өзүбүздү аңдып, түшүнүп, жакшы кабыл алып калдык да. Анан мисалы үчүн бул жердеги группалаштар менен мурункудай болуп ушак талкуулабай, сенде кандай өзгөрүү бар деп мындай бир сонун билим жөнүндө сүйлөшүп калдык. Демек бул жаңы тепкичке көтөрүлүп атабыз деп аябай кубанычтабыз. Ошон үчүн баарыңыздарга сунуштайм, биз абдан ыраазыбыз. Анан азыр 1 саат айтып бүтпөйт, биз эми алыстабыз да, мен Америкадамын. Тиги жандуу ретритке, разборго барган кыздар Зирегүл айым айтат, бизди 2 айда дейт аябай окутуп даярдап туруп, анан ретритке чакырып туруп, прям телесно чыгарбагандарды чыгарып, эми эже укмуш экен, ретритке барбай калдыңар да десетим эле аябай баргандай болуп калдык. Анан ошол Кыргызстандагыларды кандай жол менен болсо дагы ретритке баргыла деп сунуштайт элем да. Да. Анан биздики Зирегүл айтпайбы, мен аябай каршылыктар болду дейт. Ретритке барам дегенде, бирок болбой эле жолго чыгып алганда, апам мага акча бермейт, Зирегүл мени кечир жаным, бул калгандарга мотивация болот. Анан апам да акчаны бербей калды дейт, бирок мен жолго чыгып алгам, мен билем дейт, мен ниет кылдым, мен барышым керек. Сегиз апкан эжекемдин айткан сөзү бар, ниет кыла бер, главный ниет койчу, анан дальше Кудай өзү алып кетет деген. Ошол жол менен чыктым дейт. Анан биз бул жактан кураторска акча чогултканбыз да, гүл белек кылалы деп. На крайняк гүл албастан мен ошолго ретритке кирем деп ойлоп чыгып алдым жолго дейт. Анан эле дейт, бир эжем чалып акча салды, ушинтип эле акчаларым деле кенен болуп
ретриттен дагы аябай сонун результаттар менен кайттым. Мен 2 күн башка ааламда жашадым дейт да. Кузукта жаттым дейт. Ой, сонун ал деген трансформация, значит, өзүң түшүнбөгөн нерсе болуп атабы, демек трансформация дейбиз да. Укканыбызды эжекебизден. Ошентип аябай кубанычта. Мен көп убакыт албайм, кыздар, баарыңарга сунуштайм, катышкыла. Бул жакка Кайсыл жакта болбогула, кандай кесиптин ээси болбогула, канча жашта болбогула билим алгыла кыздар. Бул сонун. Тем более өзүбүз үчүн билим. Да. Сиздин группалашыңыз Чолпон айым сиздеги жетишкендиктерди айтып берсеңиз дейт. Ким айтат? Группалашыңыз окшойт, бул жакта жазып жатышат. Чолпон айым сиздеги жетишкендиктерди айтып берсеңиз дейт. Ооба, мен азыр мындай экен да. Канчалык өзүбүздү Кудайга тапшырып, өзүбүздүн тревогага кеткен энергиябызды өзүбүзгө кайтып алгандан кийин каалаган нерселериң оңой эле болуп калат экен. Нени кыялдансаң болуп калат экен. Себеби биз уже переживать этпейбиз бурдагыдай. Мурун биз Кудай болуп алып жүдөйт экенбиз да. Да. Кудайдын ордуна туруп алып, эл жаныбыздагын дагы баарын жүдөтөт экен. Да. Чын. Азыр эми билим алгандан кийин аябай кандай десем боло берсин. Проблема келди, окей, келсин. Демек бул мага бир нерсе айткысы келип атат. Ушунчалык түшүнүп, кабыл алып, каршылык бар жерде Ызаткан эжекем айткандай, Ызаткан менден кичүү болсо дагы мен эжекем. Эжекем айткандай, каршылык бар жерде энергияңардын баарын коротосуңар деп биз ошо каршылыкка энергияны жумшабай, биз мен энергия меники, так бул эмнени айткысы келип атат деп түшүнүп, энергиябызды туура жакка, туура коротуп атабыз жаныбызда. Анан өзүм лично айтсам, мен өзүм университетти бүткөн психологмун, классический психологмун. Анан мен квантовый психологияга кызыгып жүргөм. Иннаныкын орусчаларын окуп жүргөм. Тайписттин эмелерин курстарын алып, анан мен айтып атам, мен көп курстарды алгам. $1000-2000 курстардан канча. Анан бул жердеги билимди 150 000 сомдук билим дагы бул 150 000 эмес да, бул 500 000ден ары турчу билим. Ооба. Өтө чындыгында мен ыраазы болдум. Бул билим арзан билим. Анан 5000 сомго трансформация алып атасыңар, бул бекер билим. Мен Алла ыраазы болсун. Мен чын билимдерди мен Казакстандын канча эмелерин, билимдерди сатып алган адам катары айтайын да. Анан ошон үчүн изобилдүү билим, түгөнбөйт. Кайсы жакка кирип окусам, ушунчалык ар тараптуу билим, ар тараптуу курс группаларга кошуп койдуңар. Анан жаңы трансформация курсун бизге кошуп дагы, так, силер уже үйрөндүңөрбү, аркаңарга бергиле деген системаны өзүм көрүп, молодец дедим да. Ызаткан эжекемдин ушунчалык акылдуулугу. Менде жетишкендиктер жакшы, Аллага шүгүр, баары жакшы. Сонун. Айтып бүтпөйм, мен ыраазымын. Мен кубанычтамын. Ийгилик каалайм, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кыздар, баарыңыздарды сүйөм. Анан бизге келген жашоону бул менин тагдырым деп отуруп калбайлык, кыздар. Тагдырды өзгөртсө болот экен. Ошондо деп туруп эле билим алып, бизди өзгөрткөнгө чоң мүмкүнчүлүк бар экен. Биз ата-энебиздин программасы менен жүдөйт экенбиз, аларды ыраазычылык менен өзүбүзгө тапшырып, өзүбүздүн жолду каалагандай жашаганга чоң мүмкүнчүлүк бар экен. Бул билимдердин баардыгын бизге Ызаткан эжекебиз берип атат. Келгиле, жапа тырмак билим алабыз. Рахмат сизге дагы. Классикалык психологияда да ал жакта аябай көп нерсени түшүнүүгө болот экен, көп нерсени кабыл алууга дагы болот экен, бирок баары бир психологиялык билимибиз болгон күндө дагы бизге ушул сыяктуу методикалар керек экенин мен түшүндүм. Бул чындыгында методика аябай сонун методика. Сиздер мисалы келечекте бул жакта катышуучулар талдоо чебери болом, психолог болом десеңиздер, мисалы да талдоо чеберине келип бул жактан практиканы үйрөнүп алып деле теорияны өзүнчө окуп алса дагы болот экен. Себеби мен өзүм да азыркы окуп жатып, ушул эле биздин сиздер менен жасап жаткан нерсени эле биз ал жакта теориясын окуйт экенбиз да. Адамдардын жашоосунда да.
Рахмат сизге, Ооба. ийгилик каалайм. Ошончо курстарда окуп келсеңиз дагы бул курстун баалуулугун билип, түшүнө алганыңыз үчүн сизге ыраазыбыз. Биз үчүн да ушундай психологдордун билим алганы биз үчүн да сыймык. Бизде врачтар дагы окушат, коллегаларыбыз, биз баарыбыз тең. Сиз эң сонун өзгөрүүлөрдү каалайбыз. Рахмат сизге чоң рахмат. Рахмат. Америкадан чыгып бизге ушундай Ийгилик. отзывдарыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Рахмат Аха. сизге. Жакшы туруңуз. Рахмат. Так, караңыздар, биздин айымдар Азамат Америкада жүрсө дагы Кыргызстандагы билимдерди сатып алып, окуп, өзгөрүп да. Чындыгында биз Академия мастер разборовто амбассадорлукта былтыр 3 ай окудум. И ошол жакта бизде Италиядан, Испаниядан, Америкадан түрлүү дүйнөнүн булуң бурчунан кыздар окушту. Биз менен чогуу бир группада. И ошондо Франциядан, Германиядан окуган кыздар көп болду, орус тилдүүлөр да, бирок. Анан ошондо айтып жатышканда, именно ошол трансформация курсун Академия мастер разборовто биз 10 основ деп коет. Именно ошол 10 основду өзүм окуп жаткан кезде бул ар бир адамга керек экен деп өзүм кыргыз тилине которуп 8.000ден 12.000 сомго чейин бергенмин айымдарга, мырзаларга. Анан акыркы учурда болушунча жөнөкөйлөтүп, болушунча сиздерге бергенге дагы көптөгөн разборлорду кошуп берип жатам да. Чындыгында ошондо кыздар айтып атышкан, бул методика именно ошол трансформация курсун мен $1000 сатам дегендер көп айтылгандар, кыздардын айткандары көп болгонда. Ал эми сиздерге бүгүнкү берип жаткан талдоо чебери методикасын 500.000ден даже берген айымдарды көргөнмүн мен ошондо, башка мамлекеттердегилерчи. Чындыгында бул ошондой уруксаты менен Инна Тляшинованын сабактарына доступ берип, еще сопровождение кылып, еще плюс көрсөтүп, жандуу кылып, ретрит кылып, чындыгында монтип бардыгын чогултуп келгенде бул өтө сонун баалуу курстар. Бирок сиздер ал нерсени кабыл ала албашыңыздар дагы мүмкүн. Эмнеге анткени сиздер биринчи орунга жашооңуздар дагы бактылуулукту эмес, акчаны койсоңуздар, анда сиздер айтасыздар дароо эле кымбат деп. Бирок байкап көрсөңүздөр, сиздер ошол эле сумманы, мисалы өзүм үчүндүн баасы 50.000 сом. 50.000 сомду сиз жашооңузду өзгөртүш үчүн жана балдарыңыздын келечекти бардыгына чоң салым кошкон билимди сиз 50.000 сомго кымбат деп ойлойсуз. Бирок эртең кредит же дагы бир кандайдыр бир болбогон эле нерсеге 50.000 сомду таба аласыз. Ошон үчүн бул билимдер өтө чексиз, өтө баалуу. Ошон үчүн сиздер именно ушул билимдерди, мен дагы убагында ниет кылгам, кыргыз айымдар пайдаланса ушул билимди, жашоолорунда мага окшоп жолдошу менен мамилесин өзгөртсө, балдары менен мамилесин өзгөртсө. Мен да убагында Кудайымдан сурагамын да, мага жашоомо ушунчалык мени аң сезимдүү кылган билим берчи. Прям ошол эсимде бар. Мени 100% аң сезимдүү кылган билим берчи мага деп ушунчалык суранганда, именно ушул методикага келип менин жашоомо. Инна дагы айтат да сабактанчы. Трансформация курсун айтап эле, эгерде сен жашооңдо 100% аң сезимдүү болууну кааласаң, анда бул методика сен үчүн деп айтканда мен прям ар бир сөзүмөн, даже мен Кудайдан сураган сөзүмдү Иннанын сабактагы кайталаганын укканда мен ошол жерден шок болуп, мага точно Кудайым бериптир бул методиканы. Мен ушундай деп сурабадым беле. Ошол методиканы берген турбайбы деп мен ошондо ушунчалык жаратканын бизди укканына таң калгам да. Сиздер деле бул жака жөн эле келип калган жоксуздар. Сиздер деле кайсы бир учурда жараткандан сурангансыздар, мага жол көрсөт дегенсиздер. Бул мен сиздердин алдыңыздарда сүйлөп отурганым, сиздерге берип жатканым, булардын бардыгы именно жаратканымдын сиздерге көрсөткөн жолу. Бирок биз пендебиз да,
көп учурда ал нерсени кабыл ала албайбыз, коркобуз, болобу, болбойбу, колумдан келеби, келбейби, ишенбейбиз, результат болобу, болбойбу дегенде анан жараткандын берген нерсесин дагы кабыл ала албайбыз. Бирок мен айтмакмын, Кудайым сиздерди жөнөттү, демек ушул нерсени сиздер жашооңузда да пайдалана турган нерсе. Мен деле бул методикага келип атканда Кудайымдан антип суранганым менен Иннанын сабактарын көрүп алып, ой, каяктагы нерсени эле айтып атат. Ал жакта миллион деп сүйлөйт эле да Инна дайыма. Ой, каяктагы миллиондорду айтпачы, атак өзүм миллион менен бизнес иштеген адаммын. Миллиондорду, каяктагы миллиондорду айтып атат, каяктагы эле бир сексуальность айтып атат. Эмне деген бул сыганга окшогон неме экен деп кабыл албай койгом. Бул бир. Качан гана жашоомдо бүт бардык жактан минуска түшүп, ооруп, да, атам өтүп кетип, күйөөм менен уже ажырашуунун үстүндө, бардык тараптан уже мындайча айтканда бычактын учунда турган кезимде, анан ошондон кой бир группалашым анда дагы, эй, барсаң, Инна Тиляшинованын ретрити болуп атат Москвада, ошого барсаң дегенде анан, ой, мейличи, кечке сен айтып уже мен чарчаттым, барайынчы деп баргамын анда дагычы. Ошон үчүн слабый звук дейт. Давайте микрофонду өчүрүп коеюн. Ошон үчүн сиздерге айтмакмын, каршылыктарыңыздар булар сиздердин мээңиздердин эле каршылыктары. Именно ошол каршылыктын аркасында, коркуунун аркасында аябай чоң результаттар бар экен. Ошон үчүн ушундай мүмкүнчүлүктөрдү сиздер талдоо чебери курсуна келип, ал жакта сиздерге жогоруда айткандай эле өзүм үчүн, мисалы мен кайсы бир учурда мага дагы ушинтип сексуалити курсун, талдоо чебери курсун ушинтип сатышкан. А мен ал учурда, ой, мейличи айланайын, алсаң алчы деп рассрочкага алгам. Бирок ошондо чечим чыгарып, талдоо чеберин сатып алганыма мына азыркыга чейин ыраазымын. Эмнеге? Анткени мен ошондо талдоо чеберин сатып албаганымда менин азыркы жашоом менде болмок эмес. Эгерде мен бул методикага келбегенде, Кудайымдын көрсөткөн бул жолу менен баспаганда, мен психологиясы эле өзүм эле акылдуумун, өзүм эле баарын жеңем дегенде, мен эмдиги чекти биринчи эле кезекте жолдошум менен ажырашмакмын. Экинчиден атамды коюп бермек эмесмин. Үчүнчүдөн айыкпас оору менен ооругандан кийин менин үй бүлөм менсиз кала беле, Кудайым балким менин жашоомду алып кете беле, аны да айта албайм. Балдарымды энесиз калтырмакмын жана балдарымдын келечегин өзүмдүн эле колум менен отуруп алып эле деп талкаламакмын. Бирок Кудайыма шүгүр, мага ушул методиканы жолдош жашоомо берди. Мен ошол жолду кабыл ала алдым. Мына Кудайыма шүгүр, бүгүнкү күндө ден соолугум меники таптаза, айыкпас оорудан айыктым, карыздан кутулдум, жолдошум менен мамилемди оңдодум, атамды кой бердим, жашоонун жакшы жактарын үйрөндүм жана ушул эле нерсени өзүмдүн окуучуларыма үйрөтүп келе жатам. Жана сиздерге да айтмакмын, эгерде жашооңуздарда чындыгында көп нерсени өзгөртүүнү кааласаңыздар, оптомдордой Алина айым дагы сизге ыраазымын, мага чоң себепчи болдуңуз. Люблю вас дейт, азаматсыз. Алина айым дагы атасын кой бере албай, атасы өтүп кеткенден 8 айдан келип, ушунчалык горевания учурунда келип, ой, затканча мага бир машина эле болсо болду дегенде мен тамашаладым эле, чоңураак эле машина алчы депчи. Анан ошол өзү каалаган машинасын алды. Андан кийин тез эле трехкомнатная квартира алам деди. Трехкомнатная квартирасын дагы алды. Кудайыма шүгүр, бүгүнкү күндө именно ошол өзүнүн кыялындагы жашоосунда Бишкек шаарынан трехкомнатная квартира алып, 3 кызым менен ошол үйдө жашайм деген, ошол үйдө жашап, эркиндикке чыгып, аябай сонун жашоосунда жашап жатат. Мен да Кудайыма чексиз шүгүрөм. Булардын баардыгы Кудайымдын буйругу менен болгон. А биз болгон эле мен, курс, булар Инна Тиляшинова, мастер разборов, булар жөн гана себепкербиз.
мен аябай окугум келип жатат, бирок баары минус болуп, тоскоолдук болуп жатат. Да, конечно, тоскоолдук обязательно болот. Себеби дегенде сиз только аркага кеткенде именно өзгөрбөш үчүн тоскоолдуктарды жарата берет. Ошон үчүн айымдар, мырзалар, эгерде жашооңуздарда эң сонун жашоону кааласаңыздар, бул аябай сонун күчтүү билим. Эркектерге дагы сунуштайт элем дейт. Бакыт Төрөгелдиев, рахмат сизге. Бакыт Төрөгелдиев мырзанын жубайы врач. Азыркы учурда именно окуучулары, пациенттерине мен тамашалап атам. Сиз эми мурун давай мен сага бул антибиотикти жазып берейин десеңиз, азыр давай бар атаң арачылык, апаң арачылык айтып, пациенттериңизди эмгиштип дарылап атсаңыздар керек деп мен тамашалап атпайм. Ошон үчүн айымдар, мырзалар, именно ушул билимдерди алып окуңуздар. Да, бул жака сонун суроо келип атат. Баасы канча деп. Бул жакта экранга чыгып тургандай эле 2 тариф бар. Бир тариф VIP тарифи, бир тариф өзүм үчүн. VIP тарифи 2 ай окуу, 1 жыл бою сабакка менин VIP тарифинде Инна Тляшинованын окуусунда доступ берилет. 1 жыл бою ал жакта 2 курсу бар. Мастер Разборов жана Мастер Разборов Pro деген сабагына 150 миңге доступ аласыздар. Андан сырткары мен дагы сиздерди сопровождение кылып жума сайын разборлорду жасап берем. Кундуз Таштанованын сабактарын доступ каласыздар. Өтө майда кылып жазып коюптур. Көрө албайсыздарбы? Көрө албай жатасыздарбы? Мен араң окуп атам. Жума сайын кураторлор сиздерге сопровождение кылат, эл аралык сертификатты аласыздар, жана ошондой эле 4 жандуу менен жолугушасыздар. Бүтүрүү кечеси, ретрит жана 2 күн бою катары менен мен сиздерге разборлорду жасаганды үйрөтөм жана жасап берем. Жана Инна Тляшинованын 2 курсуна доступ аласыздар 1 жылга. Кундуз Таштанованын продюсер курсуна доступ аласыздар жана трансформация курсуна 1 жыл бою доступ берилет. Бул VIP тарифи 180 миң сом. Жаңы жылдан баштап бул курс уже 180 миң сомдон арзан болбойт, только кымбаттайт. Анткени бул өтө баалуу курс. Эгерде сиздер декабрга чейин, 1 декабрга чейин бронь 10 миң, 20 миңден таштасаңыздар, которсоңуздар, анда сиздерге 150 миң сом сакталат. Жана дагы VIP тарифин бир поток чыгаргандан кийин, мен уже гана канча поток чыгаргандан кийин мага эмне келди? Мен разбор жасап 21 миң сом алдым дейт. Вау, сонун, куттуктайбыз сизди. Мен көптөгөн айымдарга бул билимди жеткиргим келет. Ошондуктан мен өзүм үчүн, айымдар бардыгы эле башкаларга разбор жасай бербейт, алар өздөрү үчүн да үйрөнүп алгысы келет да. Ошон үчүн мен өзүм үчүн деген тарифти кошконмун. Бул экинчи поток өзүм үчүндүкү. Өзүм үчүн тарифинде сиздер менин сабагыма доступ аласыздар, менин кыргызчаланган сабагыма доступ аласыздар. Жума сайын мени менен иштейсиздер, куратор менен иштейсиздер. Сиздер дагы ретритке келе аласыздар. Фотосессия биз менен чогуу болот да. Талдоо чебери курсуна 1 жыл доступ аласыздар. Эң кызыктуусу трансформация курсундагы 1 жыл бою ушинтип чогуу окуй бересиздер. Ал жакта албетте сертификат жок, бирок өзүңүздөрдү үй бүлөңүздөрдөгү мамилеге, балдарыңыздар мисалы окубай жатса, укпай жатса, турмушка чыкпай жатса, аял албай жатса дегендей толтура нерселер бар да. Жумушуңузда бир нерсе болбой жатат, бизнесиңизде болбой жатат, же дагы башка ниеттериңиздер болсо, анда ошол нерсени өзүңүз эле өзүм үчүн окуп алып деле разбор жасап үйрөнө берсеңиздер болот. Мен ниет кылдым талдоо чеберине, да, обязательно ниет кылыңыздар. Анан бирөөнү таштасаңыздар, сиздерге коркуу сезимдерден кантип арылабыз дейт. Коркуу сезимдерден арылыш бул аябай эле оңой, бирок иштөө керек, разбор жасоо керек. Разбор жасасаңыздар, коркунучтарды, тоскоолдуктарды оңой жеңесиздер. Алдыда бизде талдоо чебери өзүм үчүндө сертификат, өзүм үчүнгө мен жолдомо ойнотом. Баарыңыздар ниет кылып туруңуздар. Жана ошондой эле бизде дагы эң сонун ретрит алдыда турат. Бул 7 декабрда Бишкек шаарында боло турган ретрит.
Ал ретритте жогоруда Чолпон айым айтып кеткендей, бул өтө сонун практикалар берилген ретрит. Анткени ал жакта сиздер аябай терең трансформация болосуздар, денеңиздерден трансформация болосуздар, телесный практикалар болот, акча, ден соолук боюнча дагы разборлор жүргүзүлөт, энергияңыздарды туура жака жумшаганды үйрөнөсүздөр. И баасы болгону 6000 сом. Ретриттен баасы 6000 сом. Өзү 25 000 сомдук ретрит. Мен бул ретриттерди үйрөнүү, бул ретриттерде өзүм үчүн дагы көптөгөн учурларда иштеп келгенмин. Дубайга барып келдим, Инанын ретритине, Москвага барып келдим, Сочиге барып келгенмин. И бардык жакта мен ошол техникаларды үйрөнүп, и ошол техникаларымды сиздер менен мен албетте ретритте бөлүшөм. Мен жолдомо утуп алууга ниет кылдым, азаматсыздар да. Өзүм үчүн да канча ай окуйбуз? 2 ай окуйсуздар. Бул жакта ретриттин программаларын коюп койдум. Сиздер жеке катка жазып, ретритке келип, трансформация алып кетсеңиздер болот. 6000 сом бул өтө эле сонун баа. Мен бул жакка реквизитти чыгарып коем. И ушул реквизиттерге акча которуп, брон кылсаңыздар болот. Так, бул мастер разборов сертификаттары менен жогоруда айтып өттүм, Азыр реквизиттер чыгарып койдум. Таластык эжелердин телефондорун берип койсоңуздар дейт. Мен да жолдомо утуп алууга ниет кылдым дейт. Хорошо. Анда Инстаграмдан биз азыр жолдомо утабыз. Телеграмдан катышуучулар Инстаграмга киргенге аракет кылыңыздар, мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо. Баарыбыз тең терең дем алып демибизди чыгарып, талдоо чебери өзүм үчүндү утуп алууга ниет кылыңыздар. Бул методиканы белекке алган учурда баалаганыңыздарды каалайм. Бир жолдомо өзүм үчүнгө да эмнеге? Анткени бул мүмкүнчүлүктү сиздерге мен берип жаткан жокмун. Бул мүмкүнчүлүктү сиздерге жаратканымдын буйругу менен сиздерге буйруп жатат. Бул курсту алып, өзүнүн жашоосунда эң сонун результаттарды жаратсын. Талдоо чебери деп жазыңыздар. Талдоо чебери деп жазыңыздар. Именно талдоо чебери деп жазгандарга мен азыр жолдомону белек кылам. Просто эле талдоо чебери деп жазыңыздар. Талдоо чебери өзүм үчүн да, ошон үчүн талдоо чебери деп комментарийге жазыңыздар. Мен эмес, каалайм эмес. Талдоо чебери деп жазыңыздар. Талдоо чебери деп жазган айымдарга мен азыр арасынан талдоо чеберин ойнотом. Мен үчүн дагы бул белекти бериш абдан чоң жоопкерчилик. Мен дагы ниет кылам, ушул методиканы белекке алган айым ошол жактагы сабактарды, практикаларды, берилген, жасалган разборлорду өздөштүрүп, өзүнүн жашоосунда өзүн чексиз сүйүп кабыл алсын. Жашоосунда өзү эмне деп каалап келсе, ошол максаттарына жетсин, ишке ашсын. Жана ушул методиканы пайдаланып, колдонуп, жашоосунда эң чоң результаттарды жаратсын. Өмүр бою жашоосунда колдонсун деп ниет кылам. Дагы азыр талдоо чебери деп жазган айымдардын, мырзалардын арасында бир жолдомо белекке берем. Талдоо чебери өзүм үчүнгө. Ниет кылыңыздар. Сиздер да терең дем алып, эмне максат менен бул талдоо чеберини алгыңыздар келип жатат белекке. Өзүңүздөрдүн максаттарыңыздарды айтыңыздар.
Бисмилла дейм да азыр тандайм. Шок 4. Шок 4 мен сиздин. Шок 4, да? Төрле тандадым бе? Сабин келип жатат азыр. Да, шок 4. Шок 4 деп жазылган аккаунт менен айым. Сизди куттуктайбыз. Талдоо чебери өзүм үчүндү сиз утуп алдыңыз. Негедир мен аябай тез дароо жылдыртып эле дароо бастым. Сизге туш келди. Куттуктайбыз. Атыңызды жазып коюңуз комментарийге. Шок или чок или шок 4 талдоо чебери деп утуп алдыңыз. Сизди куттуктайбыз. Кудайыма ыраазычылык. Куттуктайбыз сизди. Кандай максат менен келдиңиз? Максаттарыңыз менен комментарийде бөлүшүңүз. Сизге тапшырма айым. Сизге тапшырма. Сиз номериңизди менин жеке катка директиме жазыңыз. Мен утуп алдым талдоо чеберин шок 4 деген өзүңүздүн аккаунтуңуздан жазыңыз. Номериңизди калтырыңыз жана сизге тапшырма видео отзыв жөнөтүңүз. Мен талдоо чеберин утуп алардын алдында ушундай ниеттерди кылдым эле, ушинтип күттүм эле, ушундай жашоомду ушинтип өзгөртүүнү кааладым эле, ушундай максаттарым бар эле деген сизден видео отзыв мен күтөм. Ошол видео отзывыңызды кыздар мага жөнөтүшөт. Мен сиздин максатыңызды көрүшүм керек. Хорошо. Эмнеге биз видео отзыв жөнөтөбүз? Биз айтып жаткан учурда мен ушуну каалайм, ушундай максаттарымды каалайм деп жакшы ниеттерибизди айтканда биздин сөз барго бизде. Кудай пенденин оозунда, Кудайдын кулагында дейт. Биздин айткан сөздөрүбүз, оозубуздан чыккан сөздөр жаратканымдын кулагына түз эле барат. Ошол максаттарыбыз тез эле аткарылат. Ал эми биздин калган катышуучулардан сиздерди мен албетте талдоо чебери курсундан күтөм. 1 декабрда сиздер дагы келип, дүйнөдөгү азыркы учурдагы эң сонун күчтүү болуп жаткан, популярдуу болуп жаткан методика талдоо чебери курсун алып жашооңуздарды эң сонун деңгээлде өзгөртүңүздөр. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Сиздер менен мен Заткан Жусупова талдоо чебери, мастер разборов талдоо чебери сиздер менен 3 күн бою чогуу болдум. Сиздердин жашооңуздарда эң сонун жашоону жаратканым буйрсун. Биз себепкер бололу. Директ деген бул жеке кат сообщение, жеке кат деп бассаңыздар, жеке катка чыгасыздар. Мен баарыңыздарга ыраазымын. Биз менен чогуу болгонуңуздар үчүн ыраазымын. Баарыңыздарга ыраазычылык. Жакшы туруңуздар.